Ардактуу телекөрүүчүлөр, ал эми биз болсо программабызды алда карай улантабыз. Дагы бир жолу жалпыңыздарга утман таң каалайлы. Маектеше турган коногубуз дагы студиябызга келип калган учур. Азыркы кезде бизде коомчулукта көп эле сөз, мындай бир тамаша сөз бар. Бир нерсе кылыш керек эле дегенчи. Не кылыш керек эле десем, кичине магазин, дүкөн иштетип, бир аз бир нерсе кылып коюш керек эле деп. Кыймылды жасайлы деген Мына ушундай бир жакшы кеңеши менен жакшы программаны иштеп келген агабыз бүгүн студиябыздан орун алып турган Учуро Жашоо булагы инвест программасынын демилгечиси Азат Исакунов. Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Кутмандуу таңыңыз менен. Рахмат. Стартаптарга $1 миллион деген бул эмне? Бул идея дегеле кайдан жаралды? Бул өзү стартаптарга $1 миллион деген өзүнүн долбоорунун аты айтып тургандай эле. Бул ошол жаңы ишке, жаңы ойго биз каржылоо бергенге беребиз деген демилге да. Анан бул идеянын жаралышы бир нече себеп болду. Биринчиден биздин өзүбүздүн мамлекетке болгон салымыбыз болсун деп экономикага. Экинчиден жаш ишкерлер бар да, эч кандай бир өзүнүн баягы колдоочусу жок, каражаты жок. Анан бир каражат издеген дагы издөөчүлөр көп да. Ошолорго бир бизден болгон жардам болсун деп бир иш аракет. Анан үчүнчүдөн бул өзүнүн пайда алып келе турчу бизнес катары да карасак болот. Негизи бул программанын ишке ашканына канча убакыт болду? Программанын ишке ашканына азыр убакыт болду. Бул негизи ой жаралгандагы мындай айтканда бир жөн жерден эле ой келип жаралып калды. Мен буга чейин өзүм ишкерлик менен алектенгем. 20 жылдан ашык ушу бизнесте жүрөм. Анын 10 жылы, акыркы 10 жылында бир өнөр жай тармагында иш аракет кылам. Анан муну кээде өзүм кыялданып калчумун да. Ошол мен жаш кезде мага да бир мүмкүн бир жардам берген бир адам болсо, мындан да бир башка бир жетишкендиктер жетишет белем депчи. Анан өзүмдү кылчайып карап, 18 жаштагы, 20 жаштагы баланы элестетип, анан ошол кыялымды дагы бир ушу ишке киргизейин деген бир негизинде жаралды го деп ойлойм да. Жакшы. Ал эми келген адамдардын кабыл алуусу кандай болот? Эми жарыяланганына 20-сынан бери 3 күн болду. Бүгүнкү күнгө 67 проект түшүптүр. Мен азыр эртең менен келатып карасам. Ар кайсы тармактарда проекттер экен. 20 февралга чейин азыр биринчи турун карап чогултабыз. Андан кийин ошонун баарын карай баштайбыз да, эксперттер карай баштайт. Ушул стартаптардын өзгөчөлүктөрүн кандай талаптар менен тандайсыздар? Стартап негизи бул өзү биздин стартаптар эми бир чоң кыялыбыз бар. Бул өзүнчө бир уникалдуу болуш керек. Креативдүү болуш керек. Анан перспективдүү болуш керек. Ошол талаптарга жараша анан талдай беребиз. Долбоорлор кандай багыттагы сунуштар болуш керек? Долбоорлор ар тармакта сунуштар болуш керек. Бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө стартаптын баарын бул терминди IT тармагына көбүнчө берилип калган термин болуп калды. Бирок биз бүт тармакты ахватлаганга аракет кылып атабыз. Айыл чарбасы болобу, өндүрүш болобу, IT болобу, ошол бүт тармактарда. Ушул бизнес долбоорлорун жаратуучулардын жаш өзгөчөлүктөрүнө талаптар барбы? Мисалы, канча жашта болуш керек дегендей? Эми бизде бир эле талап бар. Жашы 18 жашка жетиш керек. Бул жаран болуш керек. Болду, башка талабыбыз жок. 70 жаш, 80 жаштагы деле адам беребиз. Билим жагыначы? Билим жагына талабыбыз жок. Анткени, мисалы үчүн бизде уникалдуу адамдар да болуп калышы мүмкүн да. Айыл жергесинде болуп калат, өзүнүн бир асыл ойлуу адамдар болуп калат да. Ошолорду да карайбыз. Мисалы үчүн ошол сиздердин долбоорго келген адам мисалы бизнес жаатында эмес, балким гуманитарный багытта окуп бүттү. Ал адам деле келип иштей алабы? Эгер идеясы болсо, ою болсо иштей берет. Мени колдойсуздар? Колдойбуз. Чет жер долбоорду чет жерден сунуштагандар болсо, мисалы Кыргызстан эле жараны, бирок чет жерден иш кылат элем деп сунуштагандар болсо, ал жай кандай болот? Эми биздин негизги максатыбыз жана биздин Кыргызстандын экономикасына салым кошолу деп айтып кетпедимби? Ошон үчүн бул Кыргызстандын ичинде болсо деген бир приоритетибиз бар да.
Анткени биз жумушсуздукту бир четинен жоюп кетели, экономикабызды бир аз өстүрөлү, ички дүң продукциясына бир аз салым кошолу деген оюбуз бар да. Жакшы. Жеке өзүңүздүн оюңузда кайсыл багыттагы баягы долбоорлор сунушталса деп ойлоп каласыз? Эми дүйнөнүн практикасына алсак, бул IT тармагында өтө чоң бир пайдап келе турган тармак болуп калат экен. Биз ал жагын да карайбыз. Бирок ошондой эле биздин Кыргызстандын шартына жараша агрардык секторго да көп көңүл бурганга аракет кылабыз. Стартап идеясын жаратуучусу мындан кандай пайда таба алат? Бул идеянын жаратуучусу, мисалга алсак, сизде бир идеяңыз бар, бирок каражатыңыз жок. Ошол идеяңызды келип, идеяңыз уникалдуу болсо, бир жакшы бир перспективдүү болсо, биз ошону туура баамдап, сиздер менен чоң бир проект иштеп чыкканга аракет кылабыз. Анан сиз менен шериктеш болобуз. Сиздин идея катары сиз өзүңүздүн бир пайызыңыз болот, биздин өзүбүздүн пайыз болот. Анан биз чоң ошону ишке ашырабыз, андан пайдап келебиз, пайданы бөлүшөбүз. Анан бир убакыттан кийин, мөөнөттөн кийин, 1 жыл болобу, 2 жыл болобу, ошол сиз толук кандуу кайра ээ болгонго мүмкүнчүлүгүңүз бар. Биздин пайызды кайра сиз сатып алсаңыз болот. Бир адамдан бир эле проект сунушталыш керекпи, же болбосо 2-3 сунушталса деле аны кабыл ала бересиздер? Онду деле берсеңиз кабыл алабыз. Ошол онунда тең акча бөлүнүп берилет негизи? Эгер сиз уникалдуу проекттерди берсеңиз, эмне үчүн бөлүнбөйт? Бөлүнөт. Жакшы. Демек, жакшы бир мыкты проектин алып барсам, ар бирине колдоо бар экен да. Ооба. Жакшы. Инвесторлор кимдер? Аларды тандоо барбы? Инвесторлор бүгүнкү күндө демилгөөчүсү мен болуп атам өзүм. Каражатта мен өзүм каражатым болуп аткан себептен башка инвесторду эметкен жокпуз да. Мүмкүн биздин ошол тажрыйбабызды көрүп дагы бир башка бир инвесторлор чыгышы мүмкүн. Бирок бүгүнкү күндө мен өзүм жалгыз болуп турам. Ушул бизнес идеясын жаратуучу өзүн ошондо тобокелчиликке салып атат да, башкача айтканда рисковать этип. Тобокелчиликте эми көбүнчөсүн биз өзүбүзгө алып атабыз. Венчурлык деп койсок болот, башкача айтканда. Кандай деп? Венчурлык десек болот? Венчурный, ооба. Венчурный, Бул венчурный инвестиция бул дүйнөдө өтө орусча айтканда рискованный бизнес болуп эсептелет. Анткени бул жаңы нерсеге биз каражат бөлүп берип атабыз. Муну ишке ашырыш да өтө кыйын. Ошону бизнести алып чыгып бир деңгээлге алып чыккандагы өтө чоң кыйынчылыктарга турат да. Мынакей мен сизге бардым, жакшы бир идеяны айттым, анан колдодуңуз, ошого акчаны бөлүп бердиңиз. Анан ал нолгө кетип калса кандай болот? Ал тобокелчиликти биз өзүбүз алабыз. Өзүңүздөр аласыздар, Менде эч кандай чара көрүлөр болбойт. Жок, сизге эч кандай чара көрүлбөйт. Анткени биз ошол каражат берип атканда, ага чейин биз ошол идеяны жакшы баа беришибиз керек. Биринчиден, экинчиден ошол бул ишке ашканда канчалык ошол баягы пайдап келет, анан канчалык деңгээлде бул масштабный болуп иштеп кетерин биз өзүбүз баамдап, эксперттер менен заключенияны алгандан кийин биз тобокелчилик баарын өзүбүз мойнубузга алабыз. Сиздин ишиңизге биз жардам берип, көзөмөлдөшүп, чогуу иш аракет кылганга аракет кылабыз. Эгер жана сиз айткандай туура эмес жагы болуп нөлгө түшүп калса, анда сизге эч кандай эмебиз жок да. Доогуз жок. Баары тобокелчиликти өзүбүзгө алабыз. Эң сонун мүмкүнчүлүк. Бул долбоорлор борбордон эле сунушталыш керекпи же аймактарда камтыйсыздарбы өзүңүздөр? Жок, биз ошол аймактарга деп дагы аябай приоритетти чоң коюп атабыз. Анткени бүгүн борбордо жаштар болуп, мындай прогрессивдүү окуп жатат да. Прогрессивдүү жаштарыбыз бар, жакшы окуу-жайларда, аларда интернет булактарынан дагы бир башка бир инвестицияланган мүмкүнчүлүктөр бар да. Аймактарда бул нерсе жок. Ошон үчүн биз аймактарды дагы охватлаганга аракет кылып атабыз да. Ошол аймактарга сиздердин кишилер барып, бул боюнча маалымат берет, Эми азыр бүгүнкү күндө ошол өзүбүздүн сайт аркылуу эле маалымат берип, анан реклама менен эле бергенге аракет кылып атабыз, чогултуп. Андан сырткары менин дагы бир оюм бар. Ошол аймактарда берсеге кыдырып, өзүбүз да сунуштап, жаштарды тартып көргөнгө аракет кылып көрүп көрөлү депчи. Жакшы. Ал эми мына ушул борбор калаада жалаң баягы билимдин аркасынан бир өзүнчө идея жаралган адамдар сунуш алып келет. Ал эми айыл жеринен келгендер, маселен, бизде көбүнчө айыл чарба өнүккөн эмеспи? Мал чарбачылык, дыйканчылык дегенде. Ушул багытта дагы долбоорлорду алып келсе бул колдоого алынабы? Эми жөнөкөй мал өстүрүү болсо, же болбосо жер айдоо болсо, бул долбоор бизге каралбайт.
Бизге жана айтып кетпедимби, уникалдуу, креативдүү керек депчи. Анан айыл чарбасында деле адамдын жашоосун, ошол күнүмдүк турмушун жеңилдетүүчү бир проекттер болуп калса, бир жакшы бир инновация киргизем деп калса, же болбосо бир техникалык бир чечимдер болсо, биз аны колдоого даярбыз. Жакшы. Анан айтып калдыңыз, бул долбоордун иштегенине бир канча убакыт болду депчи. Ошондон бери сиздерге мисалы кайсы темадагы долбоорлор көбүрөөк чыгып атат? Бул долбоордун ачылышы биз 3 күн болду деп атпаймынбы? 67 проект түшүптүр бүгүнкү саатка. 3 күндө эле. 3 күндө. Анан ошонун ичинен эң көбү айыл чарбасы экен, 15и өнөр жай экен. Калгандары мындай аз-азайып кеткен. Ошонун канчасына колдоо көрсөтөлү деп атасыздар? Эми азыр проекттин баарын чогултуп атабыз. Биздин 3 этаптан турат каралышы. Биринчи этап ошо проекттер чогултуп, ошо биздин критерийлерге туура келсе, экинчи турга өткөзүп берет. Экинчи турда биздин эксперттер карап, андан кийин комиссияга сунуштайт да. Азыр биринчи эле тур өтүп жатат да. Биринчи. Канча проекттин топтоп туруп анан кароого коесуздар? Же болбосо канча убакыт топтоп туруп анан? 20 ар бир айдын 20 числосуна чейин проект топтолот. Андан кийин карала баштайт. Ар бир айдын 20-сына чейин топтойбуз. Бир баягы сунушталган монча, мисалы 60 долбоор сунушталса, ошонун мончасы эле өтүш керек деген алдын ала бир божомол болобу, же болбосо анын креативдүүлүгүнөн, сиздердин талаптарга жооп бергендигинен көз карандыбы? Божомол андайыбыз жок. Биздин ар бир проектке өзүбүз кылдат көз карашып карап, эгер ошол проект бизге аябай кызыктуу болсо, уникалдуулугу болсо, биз мисалга 60 проект болсо 60-ын тең бир караганга аракет кылабыз. Жакшы. Биздин көрүүчүлөр дагы жазып баштады. Ардактуу теле көрүүчүлөр, эгерде сиздерде суроо туулган болсо, 0774 72 95 92 жана 0775 74 09 90 номерлерине жазыңыздар. Албетте биз жооп алып берүүгө аракет кылалы. Саламатсызбы дейт, стартап долбоорго катышууга кандай документтер керек? Кайсыл дарекке жөнөтөбүз? Саламатсызбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Биздин дарегибиз биздин сайтта жазылып турат. Ошол шарттары да ошол сайтта бар. Сайтты атай кетсеңиз. Jasho-invest-kg деген сайт. Кандай документтер топтолуш керек дейт стартап долбоорго катышуу үчүн? Эми стартап биринчи, эгер сиздин тажрыйбаңыз жок болсо, ошо проект жазганга, эми баарыбыздын көпчүлүгүнүн тажрыйбасы жок экен экен да. Анан өзүңүздүн оюңузду, идеяңызды жазсаңыз, биз үчүн ошол жетиштүү. Анан кийинкисин ошол кызыктуу болсо, улантып кетебиз. Ошого жараша калганын айтып бересиздер. Биз эми өзүбүздүн сайтты колубуздан келишинче жеңил кылганга аракет кылдык да, адамдарга түшүнүктүү болсун деп. Жакшы. Ал эми азыр болсо баягы көрүүчүлөргө сунуштамаларды жазыңыздар деп коелу дагы. Биз сиздин жеке өзүңүздүн иш баштооңузга кайрылгыбыз келип турат. Сиздин баштапкы кадамдарыңыз кандай болгон ушул бизнес жаатында жана эмне долбоор менен баштадыңыз эле? Эми ар бир адам өзүнчө эле уникалдуу да. Ар кимдин өзүнүн жашоосу бар, анан өзүнүн тажрыйбасы бар башынан өткөзгөнчү. Менин да өзүмдүн жашоом бир өзгөчө болду деп ойлойм да. Окуу жай бүткөндөн кийин, жогорку окуу жай бүткөндөн кийин өзүм 3 жыл банк тармагында иштедим. Андан кийин ушу жеке ишкерлик кылып, өзүм аракет кылып изденүүнүн үстүнө кеттим. Ар кайсы тармакта иштеп көрдүм. Айыл чарба тармагында иштеп көрдүм, соода саттык тармагында иштеп көрдүм. Анан акыркы ушул 10 жылдын ичинде өзүмдүн ордумду тапсам деп таптым го деп ойлойм да. Негизи эле кайсы багытты бүткөнсүз? Мен өзүм ошо кесибим боюнча банк адисимин. Ошо биринчи бүткөндөн кийин ошо 3 жыл банк адиси болуп иштедим да. Эң жакшы. Ал эми мына ушул баягы элдерге жардам берүүдө, Жашоо булагы инвест программасын демилгөлөөдө, аны алып чыгууда азыр канча командаңызда адам бар? Эми бүгүнкү күндө азыр командабыз чакан эле. Анан ошол проектлердин көбөйүшүнө жараша, ушул иш аракетибиз колдоого алынып, ушул жакшы бир оңунан болуп кетсе, анда командабызды чоңойтобуз. Жакшы, командаңыздар чоңой берсин, ийгилик каалайбыз. Рахмат. Келиңиз эми ошол кыргыз элинен каалоо тилегиңиз жана чакырыгыңыз болсо, эркин микрофон сизге. Рахмат. Мен элиме кайрылып кетет элем, ошол өзгөчө жаштарга. Бүгүнкү күндө ошол жаштар көбүнчө изденүүнүн үстүндө болсо деп, талыкпас аракеттин үстүндө болсо деп кааларым ушундай. Жакшы, айтылган каалоо тилектериңиз кабыл болсун. Сизге да ийгилик каалайбыз, күнүңүз ийгиликтүү улансын. Чоң рахмат.
Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде таң эрте келип мына ушул элибиздин экономикасын көтөрүүдө жана жалпы элибиздин жашоосун жакшыртууда өзүнүн жакшы бир изги тилеги менен жакшы ишти баштаган агабыз келди. Бул Жашоо булагы инвест программасынын демилгечиси Азат Исакунов агабыз болду. Албетте бул жигердүү демилге ийгилик менен коштолуп турсун дейли жана сиздин жарыгыңыз жалпы элиңизге тийип, буюрса алдыңкы жылдарда бир жаркын жашоону алып келген жакшы долбоорлордон болсун деген тилек кылам. Айтканыңызга чын рахмат. Ал эми биз сөздөн музыкага өтөбүз. Биздин маегибизде жашынакай музыкалык чыгарма улантсын.